Билесиз, урматтуу тууганым, Аллах Таала улуу жараткан зат Алла биринчи болуп бул ааламды жаратканда эмнени жараткан? Алымдарыбыз айтат, Алла субханаху ва таала биринчи болуп Аллах Таала сууну жаратты, анан кийин аршты жаратты, анан калемди жаратты. Калемди жаратты, анан кийин кыяматка чейин боло турган нерселерди жаз деди. Кыяматка боло турган нерселерди жазды. Андан кийин эмнелер жаралды? Асмандар жаралган учурда, жараткан зат Алла бүткүл ааламды жараткан учурда, ошолор менен биргеликте биринчи Алла субханаху ва таала бабур рахма деп, бабут тауба деп тооба эшигини Алла Таала жараткан. Бир эшикти жаратып койгон, ал тообанын эшиги. Анын аралыгы 70 жылдык жөө баса турган бир аралыкчалык кенен аралыктагы бир эшикти жараткан. Ошол тообанын эшиги адам баласы үчүн ачык боло берет. Ким эле Аллага тооба кылса, кандай күнөөкөр болбосун, кандай жашоосунда бузукулук менен алектенген адам болбосун, бирок эгерде тооба кыла турган болсо, чын жүрөктөн Алладан кечирим сурай турган болсо, ошол адамдардын тообасын Алла Таала кабыл кыла берет. Бир күн эртең менен туруп карасаңыз, күн чыгыштан эмес, батыштан чыгып калаткан учур келет. Ошого чейин ошол тообанын эшиги, Алла Таала тообаны кабыл кылуунун эшиги ачык болуп эсептеле берет. Тообанын эшиги ачык. Ким болсо тооба кылып калыңыз. О тууганым, эгерде жашооңузда канча адам өлтүрбөңүз, кандай туура эмес ишенимдерди басып жүрбөңүз, кандай ыплас жашоодо адамдын канын төгүп, адамдын жанын жеп жүрбөңүз, бирок эгерде Кудай Тааламдан тооба кылсак, чын жүрөктөн Алла Таалага кайта турган болсок, Алла Таала дайыма сиздин тообаңызды кабыл кыла берет. Сиз бактылуусуз, сиз жакшылыктасыз, ар качанда жакшылыкта боло бересиз, эгерде сиздин денеңиздин ичиңизде жаныңыз бар болгон болсо. Эгер денеңизде жаныңыз болсо, анда сиз бактылуу адамсыз да. Ал эми эгерде денеңиз бар, бирок жаныңыз, ички дүйнөңүз, жан дүйнөңүз өлүп калган болсо, анда сиз бактысыз адамсыз. Анда сиз кыйраган адамсыз. Билесизби, жанда кээде тирүү болот, кээде өлүк болот. Адам жашап атат, иштеп атат, уктайт, турат, жейт, ичет, бирок анын жаны өлүк да. А кээде адам баласынын жаны тирик болот. Жаны тирүү дегенибиз эмне? Тирүү жан дегени, бир адам мисалы, Алла кечирсин, жумуштан чарчап келди үйүнө. Үйүнө келип намаз окубастан үйүнө келип жатты. Жатып эс алды. Ошо менен эртең менен турду. Турса саат 9 болуп кеткен. Эртең мененки багымдат намазын да окуган жок, кечки куптан намазын да окуган жок. Анан эртең менен туруп алып туруп өкүнүп атат. Аттың. Мен кечки намазды да окубадым. Эртең мененки намазды да уктап салдым. Аллахым мени кечирсин. Алла мени кечире экен. Я Алла деп алып туруп алып 4 рекет куптандын каза намазын, 3 рекет витр намаздын казасын, 2 рекет багымдаттын казасын, намаздын каза намаздарын окуп, Кудай Тааламдан дуа кылып, тооба кылып ыйлап атат да. Демек, бул адамдын жүрөгү тирүү болуп эсептелет. Кайсы бир адам туура эмес нерсе кылып алып, бирок күнөө кылгандын кесепетинен, уятсыздыкка кадам койгондук себептен ички дүйнөсү аны тообага түртүп атса, адамды өкүндүрүп жатса, бышайман жедирип жаткан болсо, анда ал адам сүйүнсүн, ал адам бактылуу адам, анын жүрөгү тирүү экен да. Ички дүйнөсү, жан дүйнөсү дагы эле тирүү экен, жаны бар экен. А бирок күнөө кылып койду, намаз окубайт. Бирок эчтеке болбогондой эле жашап жүрөт. Дүйнөсүнүн пикири менен жүрөбү, башка менен жүрөбү, бирок күнөө кылып койгондой эмес да. Тоодой болгон күнөөлөрдүн астында олтурат, бирок аны жөнөкөй эле бир чымындай сезет. Буну жөн эле кууп салса болот, эчтеке эмес дегендей эле жүрөт да. Күнөөдөн чыккандын ою жок, өзүнү тарбиялагандын ою жок, жашоосуну бир тартипке салгандын пикири жок. Мындай адам батыраак Алла Таалага кайрылып ыйласын, себеби бул бактысыз адам, зыянда жүргөн адам, ал адамдын өзү тирүү болгон менен жүрөгү өлүп калган адам.